сиздин күнөөңүздү тастыктай турган бир тастыктама жок болсо, анда мен сөзсүз түрдө эмне үчүн актап беребиз андайды. Рахмат. Мен сөздү Шеринге узатам. Кайсы коомдук тармактан кандай суроолор келип атат? Ушул жерде бир кошумча болсо. Албетте, Шерин кое туруңуз. Азыркы телекөрүүчүнүн ушул аты жөнүн тактап алсак, себеби мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматынын адвокатынан кызмат алган деп айтып атат. Канчалык ал адвокат биздин ишмердин алкагында сапаттуу жана эффективдүү жардам берди. Ошондо биз өзүбүздүн тийиштүү жергиликтүү ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын кызматкерлери аркылуу тактап коюуга мындай биз дагы ошол көзөмөлгө алалы деген ой. Азыр түз байланыштан кетти деме. Биз азыр эле бизге байланышка чыккан жараныбызга кайрылып кетели. Сиз бизди угуп жатсаңыз, анда сиздин ишиңизди колго алган жатышат. Бизге кайра байланышка чыгып, же болбосо 0-505-80-20-60 WhatsApp номерибизге аты жөнүңүздү толук жазып кайрылып койсоңуз. Шерин, сөз сизде. Биздин көрсөтүүнү түзөтүлгөн сырткары расмий баракчаларынан дагы көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз бар. Мен ошол расмий баракчадан көрүп жаткан көрүүчүлөргө сурооңузду узатардан мурун аты жөнүңүздү жана дарегиңизди толук жазсаңыз деп суранып кетет элем. Бизде эфир башталгандан бери азыр коомдук тармактардан бир топ көрүүчүлөр көрүп жатат. Алардан бир топ суроолор дагы түшүп калды. Мүмкүн болсо мен ошол суроолорду комиссияга узатып койсом. Суроолорду комиссияга узатып коюңуз. Келген суроолордон окуп кое албайсызбы? Бизге коомдук тармакка мындай суроо келип түштү. Мен 2014-жылы мал базарда жүрүп, малдардын арасынан бир баш малга уурулук чыгып калып, саткан адамды тапкычакты мени соттоп ийишкен. 1,5 жылга. Кийин кайра чыгарышып, 1 жылга сыноо мөөнөтүн беришкен. Ал иш бүткөн. Ал учурда паспортум бар болчу. 4 балам бар. 3 балама көөлүк алайын десем, паспортумдун мөөнөтү бүтүп калган. Паспорт жаңалайын десем, соттолгон ишиң бүтө элек, бере албайбыз деп коюшту. Сокулукта дачада 1-май айылында жашайм. Эми ошону кантип, кайсы жерге кайрылсам болот, жардам бере аласыздарбы? Суроону тактай кетүүчү нерсе азыр мал базардан анда мындайча айтканда уурулук беренеси менен соттолгон экен да. Баягы уурдалган мал үчүн соттолуп кетим деп атпай. 1,5 жыл бул тыштан кесилген, эгерде канчанчы жыл экени айтылган жокпу? 2014-жылы. Биз 2019-жылга чейин күчү кеткен мыйзам менен иштеп келгенбиз. 2019-жылдан бери азыр башка мыйзам менен иштейбиз. 2014-жылы болсо бүгүнкү күнгө чейин сырттан алган баягы өкүмдүн мөөнөтү дагы бүтүп, негизи ошол кайсы райондон соттосо, ошол райондук соттон барып эле паспортун алып, анан кийин азыр сонун баягы республика каржылап аткан сондор ачылбады. Ошол жактан эле паспортун алса болот. 2014-жылдан бери 1,5 жылга соттолгон адамдын мөөнөтү биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамында ошондой жазылган. Эгерде адам ошол азыр көрүүчүлөрдүн баарына айтып кетет элем, негизи эле соттолгон адамга канча жыл берилсе, биздин мыйзамда жазылып турат. Эгерде ал өзүн жакшы көрсөтүп, эгерде тыштан соттолсо, ай сайын барып баягы документи менен тастыктап, мынакей мен ушул жерде жашап атам деп айтып атпайбы? Ошонун 3/1 бөлүгүн өткөндөн кийин сөзсүз түрдө жаза өтөөдөн бошотулат. Мисалы үчүн комиссия каралат. Ошол эле райондон кайсыл жерде жашаса, ошол райондон комиссия барып, ошол соттун судьясы, эгерде камакта болгон кишилер болсо, ошол жака барып сот жүргүзөт. Ошонун негизинде азыр бизге баарыбызга эле белгилүү болду, мисалы юристтерге, ал адамдын мөөнөтү уже бүткөн. Мен телекөрүүчүлөргө кайрылып кетмекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин WhatsApp номерибизге чалбай, экранда жазылып турган биздин 0312 39 25 33 жана 39 23 24 шаардык телефонубузга чалсаңыздар, түз байланыш аркылуу адвокаттын өзүнө суроо берип, өзүнүн оозунан жооп ала аласыздар. Биздин WhatsApp номерибизге келген кийинки суроо: менин кызым 1979
79-жылы туулган, 3 баласы бар жалгыз бою эне дейт. 2010-жылы айыл өкмөткө үй салуу үчүн жер үлүшүн алууга арыз жазган дейт. Бул катталган дейт. 2012-жылы арыз жазгандарга берилип, бирок менин кызыма ушул убакка чейин берилбей жатат дейт. Жакында дагы барып Базаркоргон шаарынын мэрине Төлөновго кайрылган, бирок эч кандай жыйынтыктуу жооп ала албай жатабыз, эмне кылсак болот деп жазган экен. Рахмат, суроолоруңарга чоң рахмат. Азыркы кезде ошол биздин мамлекетибиздин баягы райондоруна эмнегедир ушундай баягы юридикалык кепилдеген жардамдарды жетпей жатат да. Ошон үчүн сиздерге дагы мен рахмат айткым келет. Чындыгында азыр биздин элибиз өтө муктаж ушундай жардамдарга да. Эми бул суроо бүгүнкү күндө көйгөйлүү суроо. Муну кандай кылыш керек? Эгерде арыз жазса, ошол үйдө кызы катталуу болсо, жалгыз бой болсо, 3 баласы болсо, анан кийин ошол эле күнү же болбосо андан кийинки катталган адамдарга жер бөлүнүп берилсе, анда сөзсүз түрдө бул адамдын укугу бузулуп атат. Анда эмне кылыш керек? Ошол убакыттагы эң биринчи сотко чейинки өндүрүш деген бар бизде. Биз баягы ушундай бир мүчүлүштүктөр келсе, бара калып эле арыз жазуудан мурун ошол сотко арыз түшкөндө дагы сот сурайт. Сиздер сотко чейинки өндүрүштү аракет кылдыңыздарбы деп. Мен эмне демекчимин? Бул суроого кыскача жооп айтканда, ошол айыл өкмөттөн арыз жаздым деп атпайбы? Ошол ар бир жарандын арызы негизи 14 күндүн ичинде жооп алыныш керек. Ошол арызды анан кийин ошол арызга кайра арыз менен анан сотко кайрылса болот. Мындай жер боюнча баягы райондук аралык соттор карайт. Ал эми ал шаарда да, эгерде райондордо болсо, ошону районго эле жазат. Ошол Базаркоргон райондук сотунун жарандык иштерди караган судьялар иштерди кабыл алып карашат. Эгерде мындай болбой атса, окшошпой атса, арыз каралбай атса, эгерде баягы өзүнүн жарандык мүчүлүштүктөрү болуп тоскоолдук болуп атса, анда сөзсүз түрдө бизге кайрылса болот. Биз телефон аркылуу дагы кеңештерибизди берип турабыз. Рахмат. Рахмат. Түз байланыштагы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Угулуп атат, сурооңузду айтыңыз. Азыр күн сүйлөдү билбейм, чисто случайно азыр кошулуп калдым. Тиги сотко кайрылып, сотко жанакы нормально жүргөн граждандар ала албай атат паспорту, билесиздерби? Эмне үчүн дегенде элементарный двойной пин, элементарный перемена фамилии, элементарный ошибка сотрудника паспорта спала, из одной буквы, из одной цифры канча деген жарандар жүрөт. Сиздер барып көрдүңүздөр беле, сонда болдуңуздар беле. Кымбаттуу телевизордо отурган жарандар, сөйлө коноктор. Бир жолу барып көрдүңөр беле, сондорго бир. Обычный понедельник утром барсаңарчы, көрөсүңөр. Там создают видимость работы якобы. Анан сиздин адресиңиз жок. Чтобы хотя бы двойной пин дегендечи 15 күн деген эмне деген бул эме 15 күн деген бул деген 21-кылымда двойной пин алыш үчүн 15 күн деген убакыт деген өтөт. Бул туура эмес да. Чоң рахмат. Сизден айта турган оюңузду биз түшүндүк. Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты тейлөө борборлоруна карата нааразычылыгын айтып атат. Кошумчалап кое аласызбы? Албетте кошумчалап кое алам. Баягы бул жаран негизи бүгүнкү күндө эң чоң, мындайча айтканда глобалдуу маселени көтөрүп айтып атат. Чындыгында баягы биз бүгүнкү күнгө чейин ким кайсы райондо, ким кайсы айылда жашаса, ошол аймактык айыл өкмөтүнө барып, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү же бир өзүбүзгө керектүү кагаздарыбызды алып жүргөнбүз. Бирок мына баарыбызга белгилүү болгондой, ошо 3-4 жыл мурун сон деп туруп, анан кийин мамлекетте баягы талон менен алма кылып койбоду. Чындыгында бизде дагы кантсе дагы бала бакыра бар дегендей, биз деле ошо сонго барып туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү алып атабыз.
Айта кетүүчү нерсе, азыр бул жигит айтып атпайбы? Мен бүгүнкү күнгө чейин барсак дейт, жанакы фамилияны алмаштыруу жөнүндө деп атат. Эгерде атасынын аты бир тамгасы туура эмес жазылып калса, очередке көбүрөөк туруп атабыз дейт. Негизи эле бүгүнкү күндө сондун эгерде паспорту же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн бир кандайдыр бир туура эмес жазылыштар болуп кала турган болсо, бул сөзсүз түрдө сотко кайрылат деп жарандык процессуалдык кодексте жазылып турат. Жарандык кодексте да жазылып турат. Бир айдын ичинде булар ушундай доо арыз эмес, жөн гана арыз менен кайрылат дагы ушундай мүчүлүштүктөрдү сот дароо өзүнүн өндүрүшүнө кабыл алгандан кийин бир айдын ичинде жазып оңдоп берет. Мен кошумчалай кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, өнүккөн өлкөнүн эң башкы белгиси бул элинин билимдүүлүгү. Ал эми билимдүүлүктүн биринчи белгиси болуп, укуктук сабаттуулук эсептелет. Мына ошол сиз өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатып, анан милдетиңизди дагы жакшы билсеңиз, мындай башалмандыкка, мыйзам бузуучулукка өзүңүз дагы жол бербейсиз жана жол бергендерди жазалай аласыз мыйзам чегинде. Биздин көрсөтүүбүз дал ушул багытта сиздерге көмөк көрсөтүп, андан ары адвокат менен акысыз камсыз кылат. Андыктан байланышка чыгыңыздар. Бизден кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Менин атым Аламин району Майк айылынан. Бекишева Керимбели Асылна. Бизде Майкта биримди кирген коомдо мүчөсүмүн. Мен айтарым бул болот атпа. Биздин айыл өкмөтүбүз жери менен, мисалы аянты менен, айыл өкмөттүн аянты менен, конторанын жартысын биздин мурдагы кетип качып кеткен глава сатып жиберген. Ошону 1,5 жыл, 2 жылдан бери соттошуп жүрүп, кайрылай албай койду. Биринчи соттунда ошо не кылган Меж району сот кайтарылсын деп чыгарып берген. Биздин эмебизге биздин намыска берген. Экинчи чуйский суд менен областной суд болсо силер не имеете права подавать в суд деп жаап коюшту бизди. Экинчи менен үчүнчү. Биринчи сотко биз бүт документтердин баарын тең жарым жыл чогултуп, бүт тармактарды айлап берген. Ошонун алкасында Меж районный суд чыгарып берген, что действительно это нарушение деп. Түшүнүктүүбү суроо? Казыр болсо областной менен Верховный суд болсо жарым сааттын ичинде чечип койду, что не имеете права вы подавать в суд деп. Общественное объединение не может подавать в суд. Ошондо туурабы? Биз өзүбүздүн менчиктүү эмебизди эме кылып атабыз да, кайтарып алган деп атабыз. Ошону жактап атабыз, ошону кайрылсын деп сурап атабыз. Алар болсо ушинтип койду. Ким имеет право? Депутаттар не имеют права. Общество имеет право. А кто имеет право? Чоң рахмат. Мен телекөрүүчүлөргө дагы кайрылып кетейин. Бизге байланышка чыкканда телевизоруңуздан алысыраак отуруп, анын үнүн азайтып, анан өзүңүз так кыска, жыйынтыктуу сүйлөгөнгө аракет кылсаңыз. Рахмат. Суроолору дагы эле жогоруда айтып кеткендей эле көйгөйлүү маселе. Сөзсүз түрдө эми биздин мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондугуна байланыштуу сөзсүз түрдө көбүнчө укук бузуулар жагынан айылдагы биздин туугандарыбыз, мекендештерибиз сөзсүз түрдө ушул жер маселеси менен көпкө ушундай мүчүлүштүктөр болуп турат да. Мен эмне деп айтмакчымын, эми бул эже айтып атпайбы азырчы биз деген 2,5 жыл соттошуп жүрдүк депчи. Негизи биз жактоочулар дагы, юристтер дагы китептин, мыйзамдын негизинде иштейбиз. Бирок мен ошончо дагы баягы жактоочу катары жогорку сотту карап коюп турсуздар, эми ушун менен бүттү деп айта албаймын. Себеби биз жактоочулар кандай гана болбосун бир маселени, бир катачылыкты таап чыгышыбыз керек. Мен бул эжеге айтмакчымын, эгерде жогорку сот сиз тарапка эмес, башка тарапка чечип кое турган болсо, эгерде сиз мыйзамды биз жакта деп айта турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө карап көрсөңүз эжеке, жогорку сотко чейин сөзсүз түрдө силер ошол документтерди, иш кагаздардын баарын алып келгенде дагы сөзсүз бир актылар же бир токтомдор каралбай калышы мүмкүн. Ошонун негизинде кайрадан жаңы жагдай деп сөзсүз түрдө сотко кайрылсаңыздар болот. Жаңы жагдай менен ошол эле райондук соттун
кеңсесине таштайсыңар. Эгерде райондук сот сиз тарапка чечилип, анан кийин жогорку сот кайра тигил тарапка чече турган болсо, анда райондук сот өзү карайт. Эгерде жогорку соттогу сиз тарапка чечим чыгарып, эгерде тиги тарап жаңы ачылган жагдай менен дей турган болсо, анда райондуктан эмес, жогорку соттон каралат. Ошонун негизинде негизи эле жарандык иш боюнча жогорку соттон тышкары дагы ушул көрүүчүлөрдүн баардыгын айтат элем. Жогорку сот бүткөндөн кийин дагы жаңы ачылган жагдай деген бар, кайрадан кароо деген бар. Ошолорду колдонушса болот. Рахмат. Демек, жогорку соттун чечими бул кайрадан кароо боюнча. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен кыска сиздерге суроо берейин, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мен Бишкек шаарынан чалып, Мажыкулов фамилиям. 2016 жылы Свердлов район прокуратурасы тарабынан биз жашаган үйлөр жер участокторуна арест коюлган. Арест коюлуп, алар шаардык прокуратурада ал жагына бардык, алар болсо кийин полицияда деди, ал жагына бардык. Айла кеткенде Зулуш мырзага кайрылды. Анан алардан жооп келди, райондук прокуратурасына барып. Ал жерге барсак, райондук ички иштер бөлүмүндө жатып деп. Анан ал жерде тергөөчүлөр таап жүрүштү ишти. Анан эми кандай кыларыбызды билбей калдык. Эми үйлөр курулган ал жерде. Мамлекеттик акттар колубузда. Анан эми жок дегенде шаардык каттоого турганга дагы мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Макул биширип жеп жата берсин да 10 жыл деп кинибиз келди эле. Ген план бардык нерселер бар. Эми только сот аркылуу деп атышат, эми сотко да эми каражат, адвокат жалданганга дагы тыйын керек. Биз аялуу каттардын өкүлдөрүбүз. Рахмат алдын ала. Анан дагы эмем да кошумча. Булар канча убакыт басып жатат, юридикалык жагынан калганда. Канча дагы 10 жыл басып жатканга мүмкүнчүлүгү бар балардын. Кызматтык кылмыш козгошкон экен да жанагы акимиятына, архитектура, госрегистрлерине. Анан эми берде кара таман элдин дүнөсү жок да. Ушу жөнүндө түшүндүрмө берсеңиздер, алар өздөрү сотко берип ошого чекит кое албайбы? Болгон ушул. Рахмат. Чоң рахмат. Бул байкенин суроосуна түшүндүм. Үйлөрүнө үйлөрү камакка коюлган экен, арест коюлуп атпайбы, камакка коюлганда. Ошондо азыр кыска эле айтайын деп толук айткан жок. Бул негизи камакка коюлуп атканда, жарандык иштер каралып атканда же болбосо бир ошол үй маселеси боюнча каралып атканда камакка алынып калышы мүмкүн да. Эгерде сиздин үйүңүздү ким камакка алса, ошол эле мисалы соттон коюлса, кайра эле ошол Свердлов райондук сотуна камактан чыгаруу жөнүндө деп арыз менен кайрылат. Бул мен жогоруда айткандай эле доо арыз болбойт, бул арыз деп айтылат. Камактан чыгаруу жөнүндө деп. Камактан чыгаруу жөнүндө сиз өзүңүздүн жашаган дарегиңизди жазып, өзүңүздүн атыңыздан арыз менен Свердлов райондук сотуна кайрыласыңар, камактан алуу жөнүндө деп. Жана сиз айтып атпайсызбы, тиги камакка коюлган деп. Ошол камак эмненин негизинде коюлду эле? Ошол сөзсүз токтом бул кишинин колунда болуш керек. Мисалы, прокуратурадан коюлабы, же болбосо соттон коюлабы, кандай гана болбосун, бардык тараптарга бир өңчөй документтер ошол сот отурумунун катчысынын почтасы аркылуу кетет. Повестка, почта аркылуу токтомдор бардыгы кетет. Ошол токтомду тиркеп туруп, анан айтып атпайбы, биз таппай атабыз депчи. Токтомду тиркеп туруп, эгерде сотко бере турган болсо, соттун өндүрүшүнө түшкөндөн кийин алар өздөрү ошолукта атайын адистер бар. Кайсы жылы арестке коюлуптур, кайсы жылы камакта эмненин негизинде коюлуптур деп туруп, ошол материалдарды издеп таап берет, дагы сотко берет. Анан сот ошонун негизинде кажети бар бекен камактан чыгарганга, же жок бекен, эмненин негизинде койду экен деп тараптардын бардыгын чакырат. Жана камакка коюлган тарап өзү дагы келип катышат. Ошонун негизинде укуктарын ошондо айтып, анан камактан чыгарып алса болот. Түшүнүктүү. Биз телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Түз байланыштагы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Сурооңузду айтыңыз. Жакшы, саламаттар. Мен Бишкектен чыгып аттым эле. Атым Талант. Сиздерге угулуп атабы? Угулуп атат. Мен бир суроо берейин дедим эле. Биздин бир карындаш турмушка чыгып, кайра ажырашканда, ортодо бир баласы бар. Заксылары бар. Андан кийин сотко барып жаткандан кийин
барып кайра жарашабыз ал эле билле деп арызды алдырат. Макул болуп алат. Алгандан кийин кайра жок жашагым келбей калды деп кетип калды да жолдошу, так. Андан кийин жолдошу ЗАГС менен ажырашпай туруп эле бөлөк аял алып алды. Азыр бир эмес 2-3 балалуу болду. Бул жерден кайра арызданып алимент төлөтүүгө болобу? Чоң рахмат сурооңузга. Жооп берип коюңуз. Рахмат, сиз өтө маанилүү суроо бердиңиз. Себеби дегенде кандай гана жерде болуп калбайлык, бүгүнкү күндө эң биринчи глобалдуу маселе ушул. Алимент өндүрүү жөнүндө, ажырашуу жөнүндө тилекке каршы бүгүнкү күндө ажырашуу өтө көп. Бул сөзсүз түрдө биз үчүн өкүнүчтүү. Адвокаттар үчүн ажырашуу ишин алганда негизи мен албаганга аракет кылам. Себеби кантсе дагы биз мамлекетибиздин булар кичинекей бир мамлекети, кичинекей бир шаарчасы, аны бузгубуз келбейт. Бирок ошол үчүн мына азыр бизде көрүүчүлөр эгерде көп болсо, мен конкреттүү түрдө ошо мыйзамдын чегинде мен азыр кеңеш берип коет элем баардык көрүүчүлөргөчү. Себеби биринчи киши башкача айтат экен, экинчи юрист башкача айтат экен, анан баягы кимисине билерин билбей эле анан адам кыйналат экен. Кандай болот? Сиз айтып атпайсызбы? Ажырашкандан кийин арызды кайрып алгандан кийин кайра тиги бала үйлөндү депчи. Мындай да, эгерде до арыз соттун өндүрүшүнө түшкөндөн кийин ошол эле арызкор кайра арызын алып ала турган болсо, анда соттун укугу жок. Экөөнү ажыраштырып салгандай. Анда бүгүнкү күндө мыйзам чегинде экөө никени бузулган эмес. Баягы биз мусулманбыз. Никеси бузулуп, бирок тигил экинчи алган келинчеги ал жарандык никедеги жашаган аялы болуп эсептелет. Бирок нике кагазы бузулган эмес булардыкы. Анда бүгүнкү күндө ал үйлөнгөн адам ажыраштырбай туруп, экинчи алган адамы менен никеге турууга болбойт. Себеби өдө жакта айтып кеткендей эле сөзсүз түрдө компьютерден сондон чыгат. Ажырашуу кагазын алгандан кийин баардык райондорго ал адамдын данныйлары кетет дагы ошонун негизинде. Ал эми алимент алуу боюнча мен дагы бир көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Ажырашканга чейин негизи мыйзам чегинде жарандык иштер боюнча 3 ай берилет. Биринчи арыз таштагандан кийин эң биринчи соттук отурум 1 айдан кийин каралат да. Ошонун негизинде ажырашса дагы, ажырашпаса дагы, эгерде даже баягы нике кагазы юридикалык жактан бекитилбеген болсо дагы, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн атасы деген жеринде адамдын ошол атасынын фамилиясы, аты жөнү каралган болсо, анда 3 күндүн ичинде соттук буйрук менен алимент чыгат. Арыз берген күндөн баштап алимент чыгат. Укугу бар, укугу бар. Рахмат. Саламатсызбы? Тилекке каршы бизден байланышка, түз байланышка Кыргызстандын баардык аймагынан чыгышат. Оюлдук телефон менен чыкканда бул жакты күтүп атып, ушинтип бирдеги түгөнүп калып, өчүп дагы калышат. Мен бул жака келген суроону окуй кетсем, саламатсыздарбы? Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз байланышка кошулдуңуз. Сурооңузду башынан айтсаңыз. Алло, мен Алай районунан 70 Карамат мен. Ушул бир толук життим неберем бар эле. Ошого үй берет деп мынау немеден салган үйлөр бар эле, арабтар салып берген. Анан кийин өкмөткө кайрылган болду үй боюнча. Анан кийин берилет деп жүрүп кече анан Тилекке каршы эженин дагы телефону үзүлүп калды, байланыш. Суроо толук болбой калды, Же бизге кайра байланышка чыгып, же болбосо экранда жазылып турган 0505 80 20 60 WhatsApp номерибизге сурооңузду жазып койсоңуз, анда сиздин сурооңуз сөзсүз биздин комиссиянын колуна тийип каралат. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Сүйлөбөрсөм болобу? Сүйлөңүз, эже, угуп атабыз сизди. Мен деген кызым 14-жылы кайтыш болуп калган. 4 кызы менде калган. Атасы экөөбүздү опекун кылып өзүбүзгө каттатып алганбыз. Күйөө балам болсо деген
11-жылы андан мурун эле болуш керек тиги турмуш куруп кайра бир аял алып алган. Ошо 11-жылдан бери кызым 14-жылга чейин ошо тирүү кезинде дагы алимент төлөгөн эмес, 14-жылдан баштап 21-жылга чейин дагы мына азыр алимент төлөбөй жүрөт. Ана мен жакында ошо кайра тиги сотко берип бериңиз деп анан ошо жаздым. Ошо мага тиги адвокат жазбасам болобу же дагы ошо туура эмес болуп калып дагы кечке дагы күтөмбү буларды. Азыр кыздардын асты 18-де, 17-де, 9-класс, анан 7-класс, 8-класс. Атабыз болсо кайтыш болуп калды. Мен жалгыз өзүм тайенеси ошол кыздарды багып атам. Эмеден болсо жардам жок, күйөө баладан болсо. Азыр 16-дан баштап тиги эмелери да бүтүп калыптыр. Тиги өкмөт дагы 1000 сомдукту төлөп бербей атышат, пособияны төлөп бербей атышат. 18-16-дан үйдө карай болбойт деп. Анан так чоңоюп калган кезде, акча керек болуп аткан кезде, же күйөө баладан жардам жок, мен аябай кыйналып атам. Азыр керек болсо кыздарым деген ак кофтачам барып атат. Эмелери жок, кийимдери. Тиги күйөө бала болсо төлөп берген жери жок эмени. Чоң рахмат, эже сурооңузга түшүнүктүү болду, жооп айтып койсоңуз. Түшүнүктүү болду, бирок бир маселе түшүнүксүз болуп калды. Соттун чечими чыкты болду экен, ушул алимент төлөө жөнүндөчү. Сотко буга чейин берген, бербегендиги тууралуу айткан жок. Баягы кызы каза болуп калгандан кийин өздөрүнө каттатып алыптыр анын балдарын. Бирок күйөө баласы такыр каралашпагандыгы тууралуу айтып атат да. Сотко бергенбиз деп. Сотко берген. Эгерде соттун чечими чыкканбы, чыккан эмес, ошол жөнүндө тактап ал деп жана мен ошону айтып аттым эле. Эгерде мен ошол байланышка чыккан апа жүрөктү өйүй турган бир маселени айтты. Биз ошол юридикалык жактан Кыргыз Республикасындагы бардык райондорубузда, бардык аймактарда азыр иштеп атат. Ошол мен апага айтат элем да, бул эми жактоочулар үчүн, адвокаттар үчүн алиментти өндүрүү бул өтө жеңил жумуш, себеби мыйзамда жазылып турат. Атасы деп жазылып турабы, алиментти алыш керек депчи. Бул жактоочу үчүн чоң иш эмес, бул чоң маселе эмес. Чоң маселе жактоочу үчүн баягы бир нерсени тапчып, чыгып, жанакы биринчи суроо берген кишидей болуп, актап бир чоң маселе менен да. Ал эми бул алимент өндүрүү ошол биздин мамлекетибизде иштеген адамдар дагы ушул балдардын укуктарын коргоо үчүн жазылып турат ошол жердечи. Доо арыз менен кайрылбастан ошо соттук буйругу менен 3 күндүн ичинде чыгат деп. 3 күндүн ичинде чыккандан кийин сот аткаруучулар деген бар. Кайсы район болсо, эгерде мынакей апага айтат элем, апа сиздин ошол соттун чечими чыкса, эгерде соттун чечимин алып, ошол күйөө балаңыз жашаган райондун сотунун жанында ар бир соттун ичинде сот аткаруучулар отурат. Ошо сот аткаруучуларга барып, ошол алименттин кагазын көрсөтө турган болсо, алар иштеп баштайт. Биз ошолорго да көмөк көрсөтүшүбүз керек. Сот аткаруучуларга барсак, алар өндүрүштү өндүрүп башташат. Үйүнө барышат, жанакы буга чейин суроо бергендей камакка алышат, үйүн камакка алат, Кыргызстанды таштап кетпөөгө токтомдорду чыгарышат. Өндүрүп беришет да, мындай айтканда. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта күтүп атат. Бизде саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен коммерческий АКБ Кыргызстан банктан кредит алгам да. Анан кийин неме? Мен азыр кыйналып төлөп атам да, бирок төлөп келатамчы. Анан апамын деле тамын залогко коюп туруп, мен өзүмө там алгам да, кредит боюнча неме кредит алыпчы. Эми ошо эки тамыбызды тең алып коебуз дешип эле күндө эле сотко беребиз дешип эле чыгып берет да. Мен кыйналсам да азыр мен банкрот болгонумду көрүп турушуп деле сотко беребиз дешип атат да. Ошону каяка эмне кылсам болот? Сиз өз убагында төлөсөңүз, антип сотко беребиз деп айтпаш керек алар. Мен кичине кечигип, бирок төлөп атам да, эмне болсо дагы төлөп атамчы. Сурооңуз түшүнүктүү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мындай маселе менен мага өткөндө бир адам кайрылды. Ушундай эле экен. Банк кредитке үйүн залогко коюп туруп акчаны берет дагы, анан кийин үйдү алып коюп атышат да. Мен азыр эгерде ушул телекөрүүчүнү бийлик өкүлдөрүндө отурган адамдар көрсө, же бир банктарда отурган
юристтериби же өкүлдөрү көрүп отурса мен айтат элем мындай депчи. Негизи адамга сөзсүз түрдө кредитти берип атканда бергенге аракет кылышат да. Эмненин негизинде? Адамды карайт, текшерет. Алар мисалы комиссия түзүлөт. Аларды текшериш керек. Алардын тапкан айлык маянасы канча? Ошону ушул үйдү кредит кылганга берсек болот бекен, төлөй алат бекен, төлөй албайт бекен деп комиссиянын жыйынтыгы менен анан кредит берилет. Ошондо мынакей азыр ушул жарандыкы мондайча айтканда мен адвокат катары айтат элем, банктын дагы күнөөсү бар. Себеби дегенде комиссия ошону ушул кыз төлөй алат деп туруп кредит берген. Эми азыр кредиттин кичине азыр кандай болду? 2 жыл коронавирус оорусу болуп, 2 жыл эч ким иштеген жок. Анан төлөп кыйналып атса дагы сотко берем деп кыйналып. Сотко берсе, беришсин. Соттон эч кандай коркпогула. Сотко берсе силерди деген кылмыш жазага тартпайт. Бул деген жарандык иш болот. Мен айтат элем ушул көрүүчүлөрдүн баарын. Именно ушул банк маселеси боюнча эгерде биз сотко беребиз, үйүңөрдү алып алабыз деген банктын өкүлдөрүнө да айтат элем да, мындай адамдардын жактай турган мынакей адвокаттар турат. Эгер ошол адвокаттарга мен кесиптештериме да айтып кетет элем. Жөн эле ушунча айдын баарын төлөтүп туруп, чындыгында бүгүнкү күндө кайра сот аркылуу үйдү алып туруп, соттон бардык үй бүлө мүчөлөрү менен деп туруп чыгаруу деген сот бар. Ошентип чыгарып коюп атышат. Бул азыр чоң маселе. Мен ошол банктын комиссиясы кимдер ушундай берген, ошолордун баарын ооба мен керек болсо ошолордун үстүнөн дагы арыз жазмакмын. Ал эми мен сизге айтмакмын. Эгерде сизди чыгарып салам үйүңүздөн, же болбосо үйдү кайра алып коем дей турган болсоңуз, мынакей менин атымды, жөнүмдү, телефондук байланыштарымды кыздардан алсаңыздар болот, кайрылыңыздар. Мен сиздерге жардамымды берем. Рахмат. Соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу биз акыркы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен биз 3-1 тууганбыз. Мен 1-группа инвалидмин. Атам кичи кезинде апам экөө ажырашып кеткен да. Анан кийин атамдын акчасын атам өтүп кеткен үчүн атамдын акчасын биз ушундай эме деп сурасак деген эме деп айткан да. Атаңардын акчасын силерге инвалид катары кошуп берет депчи. Анан сокулуктан сокулукта атам сууз кеткен экен, ошол жактан эме справка алайлы деп барсак деген документтерин таппай атабыз деп ар кандай нерсени айтып жатышат да. Эмне кылсак болот, кандай кайрылсак болот? Рахмат. Суроо түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Сиз саламатсызбы? Сиз айтып атпайсызбы, атабыз каза болгондон акчасын бизге бермек депчи. Негизи бул дагы бул маселе дагы сөзсүз түрдө мыйзамда жазылган. Эгерде үй бүлөдө атасы каза болуп кала турган болсо, үй бүлөнүн мүчөлөрүнө, келинчегине, балдарына ошол адамдын бардык үй мүлктөрү 6 айдын ичинде өткөзүп алыш керек. Ал эми акчасы болсо, барсак документтерди жоготуй деп атпайбы? Мен айтат элем да, ар кандай болот? Кырсык деген ар кандай болот экен? Кээ бирөөлөр үйүнөн жанагынтип үйүнөн каза болуп калса, алар деген 3 күндөн кийин, койгондон кийин анан ала албай атпайбы? Справканы ала албай атат. Ошону сөзсүз түрдө айыл өкмөттөрүнүн өлгөндүгү тууралуу күбөлүк алып туруп, ошонун негизинде анан бардык акчаларын анан алса болот. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин коомдук тармактардан келген суроолорго жыйынтыктоо үчүн сөздү Шеринге узатайын. Кыскача жыйынтыктап койсоңуз. Рахмат. Бизге коомдук тармактардан сиз айткандай бир топ суроолор келип жатат. Суроолоруңуздарды мүмкүн болсо толук жана туура жазсаңыздар жакшы болот эле. Мен анда 1192 менен бүткөн абоненттен келген суроону окусам. Саламатсыздарбы? Биз өгөй атамдын колуна жаш кезден келгенбиз. Бизди бакты, чоңойтtu, чоңоюп, биз да аны карадык. Жакшы жашаганбыз. Тилекке каршы өгөй атам оорудан каза болуп калды. Үй энемдин атына өтүп калды. Өгөй атамдын карындашы үйдү өткөзүп бергиле деп жатат. Энеме сен өлгөнчө жашайсың, балдарыңа үйдү бергенбиз деп атат. Биздин ал үйдө акыбыз барбы? Кыскача жооп берип койсоңуз. Рахмат. Кыска жооп берейин. Азыркы буга чейинки берилген суроого эле окшош экен. Өгөй атасында жазылса дагы баягы энеси экөөнүн ортосундагы канча жыл жашаган, эмненин негизинде, ошол документтердин негизинде анан сотко кайрылып өздөрүнө өткөзүп алса болот үйдү. Рахмат.
Чоң рахмат. Комиссия мүчөлөрүнө жыйынтык чыгарууга бир аз убакыт берели. Ал эми саналуу секундтардан кийин биз бүгүнкү программанын жыйынтыгы менен кимдер адвокат менен акысыз камсыз болоорун билебиз. Кезекте анонс. Какой будет сопровождать? Ушул суроону тандап алууга мындай бир жыйынтыкка келдик. Мен оюмча бул сотко дагы бериле элек иш окшойт. 4 жылдан бери сүйрөлүп келатам акыйкат издеп. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8ден 5 мүнөт өткөндө калтырбай көрүңүз. Акысыз адвокат программасы колго алган ишке чекит коюлат. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору менен биргеликте даярдалат. Анда эмесе бүгүнкү бизден телегөрүүчүлөрүбүздүн жыйынтыгын билүү үчүн анда Акжол Сабырович сөздү сизге узатам. Чоң рахмат. Бүгүн чынында абдан көп суроолор болду, өтө көйгөйлүү суроолор. Мына биздин адвокаттар колунан келишинче ушул жооп бергенге аракет жасашты. Мен ойлойм, ушул жерде түшкөн суроолорго да биз сөзсүз реакция кылабыз. Колунан келишинче биз ушул жоопту бергенге аракетин жасайбыз. Ал эми бул жерде биз кичине ушул суроолор, мындайча айтканда, мен телегөрүүчүлөргө уруксат берсеңиздер кичине түшүндүрмө берип кетсем, ушул суроо бергенде так биринчиден аты жөнүңүздөр, жашаган жериңиздер, анан мындай маселени дагы сот аркылуу чечүүсүнө жардам керекпи же жөн эле кеп кеңеш берүү керекпи деген маселени да мындай өзүңүздөр сурооңуздарда тактап айтып койсоңуздар. Себеби суроолорго караганда биз так өзүбүзгө дагы даана билбей атабыз, кайсы жерде соттон жардам бериш керек же жөнөкөй эле бир кеп кеңеш менен эле бүтүп калабы деген. Бирок карабастан мына биздин адвокат менен кеңешип, адвокатыбыз буйруса өзү ошол ишти алып барам деп атат. Анда өзүңүз биринчи тандаган иш боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бул жактан аягы 312 менен бүткөн, сан менен бүткөн WhatsApp'tan суроо келиптир. Саламатсызбы, мен үй алгам 2020 жылдын декабрь айында, ошол үйүмө кире албай жүрөм, сатып алып кайра чыкпай жатышат деген. Сотко кайрылсам 9 ай болду, соттошуп жүрөм. Шаардык сотко кайрылдым, ал жактан чечим мен тарапка чечилген, областтык сот карабай жатышат. Жана Верховный соттон каралсын деп келген, менин ишим токтотуп койгон шаардык сот дейт. Ушул иш боюнча баягы сотто болгондугуна байланыштуу ушул жарандык иш боюнча жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Байланышка чыгып, бизге тиешелүү документтерди алып келсе, ошол мамлекет кепилдеген координациялык борбор тарабынан юридикалык акысыз жардам берилет. Анан экинчиси мен кыскача айтып коеюн, жанагы акыркы телефондук аркылуу суроо болгон, баягы инвалид кызыбызга. Ошону да биз тактап көрөлү. Же сот аркылуу же мындай эле жардам бергенге аракет жасап, ошол эки кишини тандап алабыз. Ал эми калгандарына сөзсүз баарына жооп бергенге аракет жасайбыз. Бизден акыркы болуп телефон байланышка чыккан, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кызыбыз сизге кайрылып кетели. Сиздин ишиңизди бизден бүгүнкү комиссия тандап алды. Демек, сизди адвокат менен акысыз камсыз кылабыз. 0703 99 86 81 номерине байланышка чыксаңыз болот. Ал эми мен азыр бүгүнкү программабызды жыйынтыктоо үчүн сөздү Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары Улан Алимбаевичке узатам. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, мекендештерим. Азыр өзүңүздөр көрүп өткөндө, чынын айтканда мына биздин бул жактагы адвокат биздин кесиптештерибиз менен да чогуу түз эфирде кандай гана суроолор болду. Үй маселеси боюнча алимент, анан соттолуп, акталып чыккандан кийин жумушка кире албай жүргөндүгү жөнүндө, жанагы кредит алган боюнча көптөгөн маселелер боюнча түз эфирде биздин телегөрүүчүлөр телефон аркылуу чыгышты. Андан кийин мына өзүңүздөр
көрүп атасыздар, бул жакта коомдук тармак боюнча дагы, коомдук тармактан дагы кайрылып, биздин жана Facebook тараптан дагы кайрылып аткандар аябай көп болду. Мен ойлойм, сиздердин бул жакта жана координациялоо борбору менен чогуу булардын суроолоруна биз так жооп бергенге биз аракет кылып, коомдук телерадио берүү корпорациясы бул боюнча дагы чогуу иш алып барганга биз даярбыз. Бул максатыбыз ошондой болгон. Мына өзүңүздөр билгендей, кечээ күнү Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын 2-чи съезди болуп өттү, уланууда, ишин улантууда. Ошондо биздин президентибиз адвокаттардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча өз сунуштарын айтты. Булардын колду ийбекстиги боюнча дагы баса белгилеп кетти. Андан кийин бул жакка каралган бюджеттен каралган акчанын 2 эсе көбөйтүү боюнча өкмөткө да тапшырма берди. Мен ойлойм, бул өзүнүн бир чоң бир эффектисин берет деп. Андан сырткары мына ушул акысыз акыбатты канчалык деңгээлде бизге, биздин жер мекендештерге канчалык жардам көрсөтүп атат, бул боюнча да бул ушул биздин теле көрсөтүүнүн алкагында биз дайыма көрсөткөнгө даярбыз. Эшигибиз дайыма ачык. Буйруса, мен ойлойм, бул биздин ушул чыгарылып аткан теле көрсөтүүбүз элдин ортосунда жаңы бир ошол укугу бузулуп аткан биздин жарандарыбызга чоң бир жардам берет деген бир үмүттөмүн. Сизге чоң рахмат. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө акысыз адвокат программасын калтырбай көрүп, адвокат менен акысыз камсыз болуңуз. Кайрадан көрүшкөнчө.